Assalamu alaikum. Машина кейс каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ушул маңдайымдагы унаа сатылууда Lexus IS 250, 250. Жылы канча? 2008. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.5 бе? 2.5 бензин. Коробка автомат. Партроник датчиктери, камера бар. Дөңгөлөктөр ушундай куюлган дистерде 4 өтен кышкы. Туманниктер алдынан дагы сонарлар жана мо болсо бул фарамыватель. Оптикалары ближний линзада. Ачкысыз кирүү. Люк. Мунаки ключу да ушундай смарт ключтон. Так, эми бул жагыктарын көрсөтөрү блок управления. Динамикалар экөө бар экен, эки жагынан. Үчөө даже мо пушалкалар менен кошо жакшы. Отуруштары 3 режимде памятте. 4 айнектен авто функциясы менен көтөрүлүп түшүрүлөт, жакшы. Жана электро күзгүлөр. Электро пардан баскычы жана фарамыватель жогоруда айтканым. Бул жакта бул ошол подсветкалар болса керек. Анан телескопический руль. Өйдөгө ылдыйга жана алдыга аркага жылат. Рулю дагы мындай кожаный, мульти баскычтар бар, круиз контроль, старт, стоп, монитор, так, навигация бар экен, мэп бар. Климатта бул канча? 210 болуш керек. Ооба, 210 мынаки пассажирдагы өзүнө алдыңкы жүргүнчө температуранын жана шаманын ылдамдыгын ыңгайлаштырып алса болот. Отургучтары дагы жылытуудан сырткары желдетүү дагы бар. Мо перфорированный, жайында сайбай жакшы, муздак жел дагы туруп турат. Мындай чыканак тирегич. Комплектация мына жакшы эле. Люгу ичинен көрүнүшү. Отургучтары да мындай электро жылдыргычтарда. Арканкы орундуктарын көрсөтөйүн. 3 подголовник бар, регулируемый. Багажниги дагы мо баскыч аркылуу дагы пульттун ачса болот, басып туруп. Анда мынаки ачылды. Поликтер бул жагында экен. Өзүнүн поликтери дейт, азыр ээси. Так, эми запаска толуккан, жок, таблетка экен, бул? Таблетка экен. Домкрат, шу баллон ключ өз ордунда. На моторный отсек жагы. Теплоизоляция бар, резина. Аккумуляторы жаңы коюлган деп атат ээси. Мынандай подъемниктерде азыр эми унаанын баасын айта кетейин. Ээсинин атын өзү айтып атат. Унаанын сатылышынын деле өзү максатым деле жок эле, бирок жер тилкеси чыгып калганына байланыштуу тез арада сатышым керек деп атат. Ошого эле гана унааны саткан атам дейт. Айтылыш баасы $12.000. Бул кайсы жак болот? Ош шаарында болобу? Ошто болот экен уна. Документ немелер бардыгы өз жайында. Өз жайында экен, айдап жүргөн жигиттин өзүнүн атында. Бир аз кеми бар, ооба. Эми нак эле акчага сатылат да. Бөлүп деле алмашуу жолдору жок. Ээсинин байланыш номерин айта кетейин. Азыр толук маалыматты ушул номерге чалып сурап билип аласыздар. 0227 40
22 WhatsApp барбы? WhatsApp бар екен. Дағы қошымша бір номері 0559 611 111. Біздің канал арқылы дағы сіздер дағы ушинтип унаңыздарды жариялап сатыңыздар. Ал үшін ошарына келіп уақытыңыздар, мүмкіншіліктеріңіздер бар болса, мен өзім ушундай жанды кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар, үйдөн отуруп алып та жарыяласаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 701 118 118-ге унаны өзүңүздөр ушундай видеого жана фотого тартып жөнөтсөңүздөр жарыялап чыгарып беребиз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.